11 класс Кыргыз адабияты 4 чейрек 2 сабак. Арыбагыла балдар. Мен Чүй районуна караштуу Кушкоргон айылындагы Тойту Каракеев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Дүйшөнбиева Айдай Эсеновна. Мага карата суроолоруңар болсо, ушул телефон аркылуу кайрылсаңар болот. Биз балдар буга чейин биринчи сабагыбызда Кыргыз совет адабиятынын публистика жанрынын өнүгүшү жөнүндө маалымат алганбыз. Мына бүгүн алгачкы публистикалык чыгарма менен таанышканы турабыз. Биз тааныша турган чыгарма заманыбыздын залкары, улуу ойчул гуманист Чыңгыз Айтматовдун Ысык көлдүн куту жана куну публистикалык чыгармасы. Сабагыбыздын максаты менен таанышып алалык. Биринчи билим берүүчүлүк максатыбыз. Окуучулар Чыңгыз Айтматовдун Ысык көлдүн куту жана куну публистикалык чыгармасынын мазмуну менен таанышышат, маалымат алышат. Экинчи өнүктүрүүчүлүк максатыбыз. Чыгарма менен таанышуунун натыйжасында асман тереген ак мөңгүлүү күнгөй тескей ала тообуздун ортосунда чөйчөктөй болгон көөхар таштай катылган ысык көлүбүздү сактоого салым кошууга атуулук ариетине кабыл алып таасирленет. Үчүнчү тарбиялык максат. Берметте ысык көлдү таза сактоого, коргоого салым кошууга умтулат. Көл жээгине эс алууга барганда өзүн да тегерегиндеги эс алуучуларды да таштандыны таштабай жыйнап алып кетүүгө чакырууга тарбияланышат. Мен эми балдар силерге Ысык көлдүн куту жана куну публистикалык чыгармасынын орчундуу жерлеринен окуп тааныштырайын. Бул публистикалык маек социалистическая индустрия деген газетанын кабарчысы Хрусталев менен болгон маек. Алгач Айтматов: Ысык көл менин кутман бешигим, ал наристе кезимде мени алдейлеп, боз улан курагымда боюма кубат уютуп, чыгармачылык иште мээ чыңалткан сапсаргалуу ойго муктаж болуп турганда ар качан демөөр болуп, дем бергени үчүн мага кымбат. Кайда гана болбоюн, өлкөнү кыдырып жүргөндөбү, же чет жакаларга чыккандабы, Айтор Ысык көлгө тең келер. Анын жалпы жердин сарасындай туюлган көрк келбетин көөнөртө алар эч бир жерди көрбөдүм. Бирок кептин оролу ушундай эле турган жок жана ушунда гана болуп жаткан жок. Тоо арасындагы мына ушул даркан суу тоосмонун тарыхта ар түрдүүчө айтылган аттары сакталып калган. Ысык көл орусча аталганда жылуу көл дегенди билдирет. Анын Туз көл деген да аты болгон. Андан кийинкиси Тимур Тунор, темирлүү көл деп да аталат. Жыт көл деп да аташкан. Мындай аттардын жаралышы кокусунан дейсизби? Түк андай эмес. Ал чынында эле сейрек учурай турган көл. Тереңдиги жагынан Байкалдан кийинки орунда турат. Эң терең жери жерди 100 метрге чейин жетет. Көлгө көп сандаган агын суулар куят. Жердин калың катмарынан жылжып агып чыгып, ал суулар тузду эритип, аларды минералдаштырып турат. Андан тышкары көлдүн алабында көп сандаган термалдуу минерал булактар бар. Аларда Советтер Союзунда белгилүү болгон нарзандын бүткүл гаммасы жыйналган. Алардын ичинде эч бир жерде жолукпагандары да бар. Бул али баары эмес. Көлдү көздөй агып өстөн суулардагы бир дарылык касиетке, радонго каныгат.
Буга эми күкүрттүү суутекке чыланган ылайларды, андан да чаңкайган таза тоодогу өсүмдүктөр менен токойлордун жыпар-жыты аңкыган абаны кошуңуз. Мунун баары көлдүн кайталангыс сейректигин, анын дартка дабалуу шыпаакер касиетин аныктап турат. Мына ушул жерден Хрусталев мындай суроо менен кайрылат. Бирок ысык көлдүн кутмандыгына жана кереметине тамшанып караган маал эбак артта калды. Адамдардын сөздөрүнөн азыр кооптонуу улам көбүрөөк угула баштады. Көл эми баягы көл эмес, дейт. Анда жазуучубуз аттиңдеңизчи, бул анык, ысык көл тартылып баратат. Эгер аны мурда жүздөгөн дарыялар менен тоо суулары толтуруп турса, бүгүн алардын баары бүт бойдон сугатка жумшалат. Көлдөн суу агып чыкпайт. Ошондуктан ал өзүнүн бөксөсүн эбегейсиз өлчөмдөгү буулануунун эсебинен толтуруп турат. Көлдүн жээги жыл сайын 7-10 сантиметрге ылдыйлап жатат. Суунун бир жылдык тартыштыгы ошентип 7500 миллион кубометрге жетип отурат. Окумуштуулар мындай деп эсептейт. Эгер мындан ары да ушундай болуп отурса, анда 2000 жылга чейин бул таңсыктык 2 эсеге көбөйөт. Андан соң эмне болот? Туташ реакция башталат. Анын салакасы биринчи кезекте көлдөгү жан жаныбарларга тиет. Ысык көл көз көрүнө тартылып баратат. Бул табигый пляждардын жана шыпалуу ылайлардын жок болушуна, көлдү курчап турган чычырканактардын жана башка дарлык касиети бар бадалдардын тыйпыл болушуна алып келиши мүмкүн. Көлдүн жээгинин 500-1000 метрге тартылып такырайып калышы суунун жылуулугун 2-3 градуска төмөндөтүп коет. Ал эми бул өз кезегинде көлгө түшүүнүн ансыз деле кыска мөөнөтүн дээрлик 1 айга чектеп салат. Навигациялык кырдаал начарлайт. Андан кийин Хрусталев мындай суроо менен кайрылат. Суу балансы албетте ысык көлдүн негизги проблемасы экендигинде талаш жок. Бирок көлдүн көрөр күнү бир уртам сууга эле байланып калбаса керек. Ага бүт тулкусын жайып, ээн эркин дем алуу, дагы башка көп нерселер зарыл го, деген суроосуна Айтматов мындайча жооп кылат. Ысык көл бул өз ара ашташып, бирин-бири шарттаган сан түркүн себептер менен байланышкан экологиялык система. Алардын баары албетте кунт коюп, ар тараптан изилдөөгө муктаж. Бирок ал өз кыябында аткарылып жатабы? Ата канат кана эми ошондой болсо. Илимпоздордун көп күч аракети түзүлүп калган салтка ылайык прогноздоштурууга эмес, көлдө эмнелер бар да эмнелер жок, ошону гана түгөлдөп тактаганга сарп болуп жатат. Көлдө бир кезде Кыргыз Илимдер Академиясынын биостанциясы боло турган. Илимдин бөксө жерин толтуруп, ал көп иштерди жасаган эле. Бирок кимдир бирөөлөрдүн купулуна толбой калган окшойт. Эми ошол биостанция дагы жок. Тек гана лаборатория калган. Ал эми Армениянын Севанында, мен ал жерде болгонмун, гидробиологиялык станция иштейт. Анын ар түрдүү профилдеги 5 лабораториясы бар. Аларда илим менен иришип 100 илимпоз эмгектенсе, бизде 20 гана илимпоз эмгектенет. Арменияда ошентип өздөрүнүн берметине, өздөрүнүн Севан көлүнө, тагдырына акыл эстүү мамиле жасашкан. Буга эч нерсе дей албайсың. Ал эми биздин акыл жүйөбүз кайда? Ысык көлдү сактап калуу бул мекендин бир укум жерин сактап калуу дегендик.
көлдүн тагдыры үчүн биздин ар бирибиздин жоопкерчилигибизди азыр мына ушундайча түшүнүп баалоо керек. Азыр жаратылышка эч нерсе бербей туруп, андан көбүрөөк аласа алууда эмес. Иш жүзүндө өзүбүздүн акыл эстүүлүгүбүздү ырастап, табигат менен толук мунасалашып, аны менен толук шайкештикте жашоодо турат. Эгер сен өзүңө жамаатташ турган токойду, суу алган ботокөз булакты, берешен жерди сүйсөң, тек гана суктанып эмес, ишкердем, эң башкысы эртеңки күн жөнүндө ойлонуп, жаратмандык менен сүйсөң, анда сенин чыныгы кожоюн боло алганың. Ал эми жаратылыштын биздин керемет көлүбүз Ысык көл сындуу баа жеткис жерлерин сактап калуунун өбөлгөсү мына ушунда. Эми балдар, айрым проблемалуу чакан темаларга көңүл буралык. Жогоруда айткандай, социалистическая индустрия гезитинин кабарчысы Хрусталев менен болгон маек бул. Маектешүүдөгү тема, проблемалар төмөнкүлөр. Ысык көл жана Чыңгыз Айтматовдун ал жер менен жеке инсандык байланышы. Экинчи, ысык көлдүн дарылык касиети. Үчүнчү, дарыя жана тоо сууларынын сугатка жумшалышынан улам көл нугунун улам азайып баратышы. Төртүнчү, эс алуу жайларын билгичтик менен куруу маселеси. Бешинчи, илимпоздор көл проблемасын сактап кала алабы? Алтынчы, көлдү сактоонун конкреттүү багыттары. Андан тышкары публистикада жолуккан маанилүү жерлерине көңүлүбүздү бурабыз балдар. Социалдык индустрия газетасынын кабарчысы Хрусталев менен маектешүү болуп, окурмандарга ошол басма аркылуу 6 июлда 1986 жылы сунуш кылынган. Так эле ушул 86 жылы июль айында балдар Чыңгыз Айтматов төрагалык кылган Ысык көл форуму өткөн. Ал Ысык көл форумуна бүткүл дүйнө жүзүнөн окумуштуулар, жазуучулар, илимпоздор келишкен. Ал Ысык көл форумунун эң негизги максаты жашыл планетаны сактап калуу деген максат болгон. Ошол чоң зор глобалдуу теманын ичинде Ысык көлүбүз дагы бар. Борбор Азиядагы Арал деңизинин соолушунун натыйжасында деңиз тартылып, бир кездеги көл ичинен майда аралчалар пайда болду, жугуштуу ооруларды алып келди. Балдар, Арал деңизи бүгүнкү күндө абдан кейитерлик абалда, себеби зор Арал деңизи Казак жергесинде дагы ошо суу айыл чарбасына пайдаланыла берип, анан Арал деңизи соолуп отуруп, бүгүнкү күндө 4 бөлүккө бөлүнүп, кичинекей гана 4 аралча деңиз гана калган. Деңиздин бөлүктөрү гана калган. Мына ошо жөнүндө сөз болуп жатат. Кийинкиси, Чыңгыз Айтматов көл айланасындагы сугат жерлерди токтотуп, кен казбай, индустрияны алыстатсаң эле баары чечилет деп айтпайт. Алардын да адам жашоосу үчүн керектигин айтат. Ар бир нерсенин чеги бар. Көлгө өстүрүлгөндөрдү башка жактарга бөлүштүрүп, көбүнчө туристтик эс алуучулук багытка артыкчылык берүү керектигин сунуш кылат. Ысык көлдүн кереметине тамшанып рекламалоо, мактоо эмес көл көйгөйүн көтөрүп, Ысык көлдө Аралдын трагедиясы эртең кайталанбаш үчүн азыртан ойлонушубуз керек. Кийинкиси, Чыңгыз Айтматов Ысык көлдү коргоо коомунун жана Ысык көл форумунун президенти катары конкреттүү иштерди да аткарды.
Дүйнөлүк коомдук ойдун чыгаандарынын көңүлүн да бул жерге бурдурду. Ажайып жайды ааламга таанытууга чоң салым кошту. Түп көтөрүлө өз жерибизди өзүбүз сактап калалы. Мына балдар, алдыда биз Ысык көлдүн куту жана куну деген публистикасы менен тааныштык. Мына ушул публистикада жолуккан кээ бир сөздөрдү түшүндүрмө бере кетейин. Кут деген сөз. Бул биринчи мааниси дин ишениминде асмандан түшүүчү бакты таалай дегенди түшүндүрөт. Экинчи мааниси адамды жашатып, өмүргө кубат берип туруучу күч. Ал эми кун деген сөз. Өлтүрүлгөн адам үчүн төлөнүүчү баа, берилүүчү чыгым, каражат. Бул публистикада сапсаргалуу деген сөз да жолугат. Бул терең, маанилүү деген мааниде. Минералдын түрлөрү аталат. Радон, нарзан деген минералдардын түрлөрү аталып өтүлөт. Навигация деген сөз бул кемелердин катташы деген билгизет. Анан прогноздоштуруу деген бул алдын ала божомолдоо, алдын ала айтуу дегенди билгизет. Мына карагылачы балдар, биз айтып атабыз жана окудук, жаратмандык менен, ишкер дем менен эртеңки күн жөнүндө ойлонуп, көлүбүздү жаратмандык менен сүйөлү, өзүбүздүн жерибиздин чыныгы кожоюну бололу деген коңгуроону 1986 жылы эле жазуучубуз коңгуроо каккан экен. Мына көлүбүздүн бүгүнкү күндөгү көрүнүшү. Демек балдар, силер мына бүгүн 11 класстын окуучусуңар. Эртеңки күнү чоң турмушка аттануунун босогосунда турасыңар балдар. Эгерде көлгө эс алганы барсаңар жайында, мына ушундай көрүнүшкө жол бербегиле. Мен силерге ишенем балдар. Силер өз жериңерди сүйгөн атуулдардансыңар. Ошондуктан өзүңөр эс алганы барганда таштандыларды таштабай ала кеткиле. Жана тегерегиңердеги адамдарга дагы эскерте жүргүлө. Мына момундай барганда эс алып эле, көлгө суктанып эле кетпестен, жаратмандык кылып көлдүн тегерегин тазалоого дагы жардам колуңарды сунгула. Эми балдар, чыгарманы жыйынтыктайлык. Мына балдар, залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов Ысык көлдүн куту жана куну деген публистикасы менен тааныштык. Кыргыз элинин сыймыгы болгон жазуучубуз Чыңгыз Айтматов бул чыгармасын 1986 жылы эле жазып, көлүбүздүн тартылып бара жаткандыгын айтып коңгуроо каккан экен. Демек балдар, бүгүнкү сабакка силер таасирленип, жыйынтык чыгарып, берметтей көлүбүздү сактап калууга, өз дараметибизге жараша салым кошушубуз керек. Эс алууга барганда тазалыгына көңүл буруп, аракеттин үстүндө болуубуз абзел. Мен силерден өз элинин мыкты жаратман атуулдары чыгаарына ишенем. Эми тапшырмаларга, суроолорго ой жүгүртөбүз. Алгач, биринчиси бул Ысык көл менен Арал деңизинин кандай байланышы бар? Арал кесепети жөнүндө эмне билебиз? Булар жөнүндө окуп билген экологиялык маалыматтар, мисалдар. Ысык көлдү сактоо адам ыйманын сактоодон башталабы? Балдар, силер Сиван көлү жөнүндө билгиңер келсе, жана Арал көлү жөнүндө билгиңер келсе, интернеттен карасаңар, табасыңар. Мына ушул суроолорго силер жоопту изденип, ой жүгүрткүлө.
Андан тышкары дагы суроолор жана тапшырмаларга көңүлүңөрдү бургула. Биринчи, Ысык көлдүн экологиялык проблемалары эмнеден келип чыкты? Экинчи суроо, географиялык, энциклопедиялык китептерди пайдаланып, Ысык көл, анын табияты, анын суусу, байлыктары, жайгашышы, тарыхы жана башкалары жөнүндө сүйлөп бергиле. Мына ушул суроого эгерде толук жооп берген болсоңор, балдар, Ысык көл жөнүндө силер толугу менен билесиңер. Үчүнчү, Ысык көл бул өз ара ашташып, бирин-бири шарттаган сан түркүн себептер менен байланышкан экологиялык система, дейт жазуучу. Силер муну кандай түшүнөсүңөр? Төртүнчү, Ысык көлдө аралдын трагедиясы кайталанып калбаш үчүн Айтматов кандай иш-чаралардын комплексин сунуш кылат? Бешинчи, Ысык көлдүн пайда болушу, анын келечеги, деги эле Ысык көл жөнүндөгү уламыштарды айтып бергиле. Эл арасынан жыйнагыла. Алтынчы, Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повести же фильми жана Ысык көл жөнүндө ой жүгүртүп сүйлөп бергиле. Жетинчи, Ысык көл жөнүндө Алыкул акындын ырларын жатка айтып, ошол ырлардагы идея менен Чыңгыз агайыңардын ойлорун топтоштургула. Сегизинчи, Ысык көл көргөнүңөрдү, көрбөгөн болсоңор кыялданып, сулуулугун сүрөттөп, этюд, аңгеме же ыр жаз. Эң негизгиси, анда табияттын ажайып көркү Кыргыз көлүнүн пейзажы болсун. Акыркысы бул экологиялык темада сочинение, публистика жазсаңар болот. Мен силерге болжолдуу тематикаларды берейин. Же болбосо көлгө байланышкан өзүңөр деле темаларды койсоңор болот. Болжолдуу темалар булар: Ысык көл көздүн кареги, Ысык көл кыргыз бермети, Ысык көлдүн куту жана куну, атың жакшы Ысык көл. Демек балдар, биздин көкардай болгон кыргыз берметибиз Ысык көлүбүздүн балдар, биз үчүн бул кут экен. Биз аны коргой билели. Анан Ысык көлүбүздүн куну жок экен балдар, баасы жок экен. Мына ошону баалай билели.